Амандық сұрайын başındaң Алатау қырғыз халқыма. Амансыңар бұды барыңар, андаң ақтаңдай мұна башталды. Көрсөтүүнү кабыл ал, элтерде жалпыға, эмгек кылып келебиз. Ақтаңдай талаты теле көрсөтүү, канатты кенен жаябыз. Каалаган кыргыз төнгөнөр посталай залкарларды баш кылып, жалпыгаң ошол өнөрүн жамы журтка жаябыз. Эми быйылкы жылдан баштадык Манасчың акын төкмөнү, болбосом колуна комуз кармаган Эчен деген дастанчы, комузчың ырчы барысы жабыла келип карачы. Жамы журткан өзгөчө өнөрлөрдү тартуулап бир-бирден келип кетишти. Бүгүн да бүгүн карачы туугандар, атайы жалпы журтка таанымал. Болбосом жаштары келсе сагынган Алатоонун жергеси. Бүгүн кулпура турган чагында куттук сөз айтам барыңа. Андаңы агала сакал жашкарың, алыстабай экранга кергиле. Анда жалпы журт кулак салгылы. Ақтаңдай ошол карачы баштагандан бер жака, Ордогон 30 жыл толду туугандар. Ақтаңдай теле көрсөтүү 24 жашка толмого. Эчен деген жакшылык эл ичинде болмого. Эми тааныштырып ырдайын бүгүн Ақтаңдайдын коногу. Кең сузактын жеринен, болбосо кемеңгер элдин төрүнөн. Кадимки сузак жеринен калдайган ошол кыргызга таанымал бал түлдү барпың элинен. Болбосом элге таанымал Эчен деген жер деген Хан Курманбек төрүнөн келген бүгүн карачы. Колуна комуз кармаган дастанчы десе дастанчы, санаттарды сыздаган элди кырдын баарысын эргите кошуп ырдаган. Мына тааныштырып ырдайын айланайын калың журт, анда кулак салгыла. Венерадай кызыңар жалпыгаң ырдап берет алды Оң айланайын чырак кызым, жаш кезде жакшы билчелем карачы. Колунан комуз кармаган коңгуруудой сайраса, далай тили талбаган. Бүгүн чакырсак бүгүн чарчабай эртелеп келип турасыз. Элге обон сунасыз. Мен кезеге келгенден сөздү баштаймын. Азырынча караңыз, амандык сурайм карачы. Алатоң элге жалпыдан анда куш келип сиз бүгүнкү элтердин залына. Ақтаңдайдын до таңына анда комузду колго алыңыз. Коногубуз Венера кош колдо обон салыңыз. Болбосом эргип комуз салыңыз, элге обон салыңыз. Биринчи эргип ырдап алыңыз. Андан кийин кезектешип сүйлөйбүз. Туугандар өнөр поз кандай экенин экрандан тааныңыз. Анда эмесе мен сиздер үчүн Майра Керим кызы эжекебиздин "Мен сизди каарлыкка кыйгым келбейт" атты чыгармасын аткарып берейин. Тоолордон топ гүлдөрдөн жайнап өскөн, токтобоз эми бизге кайран көңүлүм. Туйладып жүрөгүмдү эстегенде, туптунук 18 жаш кайда кеткен. Туйладып жүрөгүмдү эстегенде, туптунук 18 жаш кайда кеткен. Жылышып жыл артынан жылдар өткөн,
жете албай ал күндөрдүн айлам кеткен. Жылгадан жылт этет го кайран жашты, жылмайган 25 кайда кеткен. Жылмайган 25 кайда кеткен. Кыш же күз жаз артынан жайлар өткөн. Кыя албай ал күндөрдүн айлам кеткен. Кылактап кыз келиндер шашылышкан. Кылыктуу 45 жашай кайда кеткен. Кылыктуу 45 жашай кайда кеткен. Эмалар башкаларга пайда өткөн. Эңсетип жүрөгүмдүн айлам кеткен. Ээрчитип сезимдердин жетесине. Эл ордо 50 жашай кайда кеткен. Эл ордо 50 жашай кайда кеткен. Кыштыда мышты деле сүйгүм келбей. Башымды мен аларга ийгим келбей. Тек кана кара баштын камы эмес. Мен сизди карылыкка кыйгым келбей. Тек кана кара баштын камы эмес. Мен сизди карылыкка кыйгым келбей. Мен сизди карылыкка кыйгым келбей. Ай балли бар болуңуз. Көп нерселер эске түшүп олтурат. Себеп дегенде кадырман телекөрөрмандар, бүгүн биздин студиянын коногу Жалал Абад жергесинде, Жалал Абадта жаш кезинен колуна комуз алып, биздин кыргыз элибизге белгилүү төкмө ырчы аткаруучу Абдыкайым Ашымбаев ушул ээрчитип келип, бизде ал мезгилдеги мына азыр көп нерсе эске келди дегени, ошол мезгилде кыргыз эл баатыры драматург маркум Бексултан Жакиев менен биргеликте биз баягы ЮНЕСКОдон атайын устат шакырт мектеби ачылып, ошондо чогуу иштеп калып, ошондо сиздин ырдагандарыңызды биз көрдүк эле. Далай эсте. Бүгүнкү конок биздин ырчы, дастанчы, аткаруучу, негизи эле ушул элдик өнөрдө аркалаган Венера Темиралиева конокто. Куш келипсиз дагы бир жолу. Көп нерсени эске салдыңыз. Анан айрыкча баягы мен сизди карылыкка кыйгым келбейт деп бир кезде биздин кыргыздын залкар чыган, кыргыз казак элине тең маркум биздин жеңебиз Майра жеңебиздин ырларын ошол киши аткарып, такай биздин жаныбызда ырдап бергендери да эстен кетпей, ошол нерселер да эске түштү. Акыбалыңыз кандай, ал кандай? Биринчиден салмастарбы, жалпы калк, калайык. Негизи жакшы агай. Өзүңүздөр аман жүрөсүздөрбү? Мына кеминде эле бир 20 жылдан кийин көрүшүп отурабыз. Ооба. Ошондой убакыттар өтүп кетти. Эми бүгүн биз көбүрөөк чыгармаларды сизди аткартып, анан кийин ошол өнөргө өзгөчө эмне жумуш кылып атасыз, алар жөнүндө сөз кылып, кенен кесир эл журтка ушул ак таңдайдан биз кенен тааныштырып көрсөтөлү деген максат менен чакырдык. Ошону дагы биздин жок дебей бизге эртелеп таң эрте келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Анда кийинки чыгармага токтолуп, андан кийин ушул маектерди улап кетербиз. Кайсы чыгармага токтолосуз эми? Рахмат агай, мен дагы эле болсо ушу
Майра Керим кызы эжекебиздин сезимди алдоо кыйын да деген чыгармасын аткарып берейин. Жакшы болот. Жамалың толгон жай белең, же жайда тиген ай белең, жылт этип бир жолу көрүнбөй, 20 жыл мурда кайда элең, жылт этип ой бир жолу көрүнбөй, 20 жыл мурда кайда элең. Ömürdü sürdük ömürдөй, ötmök biz толук төгүлбөй, ойнодук неге жашынмак, 30 жыл мурда көрүнбөй, ойнодук ой неге жашынмак, 30 жыл мурда көрүнбөй. Çaçımdı kıro çalganda, çak düştün op kalganda, özsökөңү sığır salıp, özüңda kaldın armanda, özsökөң sığır salıp, özüңda kaldın armanda. Mezgilder öttü çınında, men aytkan sözgө kıyılma, секетим кечирган тейин, сезимдин алдоо кыйында, секетим ой кечирган тейин, сезимдин алдоо кыйында, сезимдин алдоо кыйында. Балли. Албетте сезимди алдаш кыйын. Жылдар өтөт, убакыт өтөт дегендей. Азыр эмне менен алектенип атасыз? Сөз башынан болсо негизи мен бул чыгармачылыктан алыстап кеткем агай. Көп жыл, 10 жылдан ашык башка кесипке өтүп, ошол кесипти аркалап 2 жылга чукул болуп калды, 1 жылдан толук өттү. Кайрадан ошол кесипке кайтып, азыр Жалал Абаддагы Сузак районунун номер 2 Октябрь балдар музыкалык мектебинде сабак берем. Жаштардын ушул улан кыздарыбыздын өнөргө агылуусу бул элдик өнөргө, комузга, дастанга айыл ичинде кандай? Негизи айыл ичинде баягы таланттар деле айылдан, эл арасынан чыгат дейт го. Музыкальный негизи келгенде аябай көбү келишет. Келгенде эле ырдап кетип, өздөрүн укмуш бир жылдыз сезип, ошо өздөрүн экрандан көрө тургандай жок. Негизи аны түшүндүрөбүз. Биринчи окуш керек, билим алыш керек. Анан ошондо деле ыргалып, анан чыныгы ушу искусствого кызыгып, ушу үйрөнөм, окуймун деп сулуху күчтүү балдар терилип калат. Кудайга шүгүр, бар азыр ошондой окуучулар. Жакшы өнөрпоздор бар экен, Анда ошол ийгиликтер болсун, ошол жерде негизи баягы ааламга кеткен жол айылдан башталат дейт. Айылдан бардык эле чыгармачыл инсан болобу, улуу инсандар болобу, баары айылдан ушул ааламга таанымал болуп чыга келишти да көпчүлүгү. Анда кийинки чыгармага келиңиз. Обону Кундуз Таштаналиева эжекебизге таандык Сакта деген чыгарманы аткарып берейин. Негизи мен бул ырчылыкта деле аябай тыныгуу көп болду. Эми ошол баягы кайрылып келгендеги эми баягы тай бөбөктөй кайра кадам таштап атам. Анча-мынча может туура эмес ырдап калаттырмын.
Каректи жапкан тумандан сакта, каргышы күчтүү курандан сакта. Каргадай кезден койнуңда жатып, как түштү чаккан жыландан сактой. Тудуктун тапкан жобунан сакта, душмандын баккан собунан сакта. Барынан дагын бирөөнүн жалгыз, баласын баскан орудан сактой. Тешеке күлгөн жыртыктан сакта, тентекке тийген мылтыктан сакта. Арманын боздоп асманын таштабай, тырбай келген кырсыктан сактой. Калыс сөз айтпас чалдардан сакта, каткырып турган жалгандан сакта. Карыган кезден кашайтып бир күн, карабай кеткен балдардан сактой. Кызылдан берсең кырманын сакта, кыргыздын кымбатырларын сакта. Кылымдын жолу кылтылдап турат, кызылды берсең ыйманын сактой. Булутсуз соккон шамалдан сакта, бул дүйнө бизди жалгандан сакта. Бузулган адам оңолор бир күн, бузулуп турган замандан сактой. Бузулган адам оңолор бир күн, бузулуп турган замандан сактой. Ай балле. Баягы бизде көөдөндө нар жакта көкүрөктө бар болгон болсо, баягы казанда болсо чөмүчкө чыгат дегендей эле, негизи нар жагынан өзүңүз ошол жаштайдан комуз кармап жүргөнүңүз кайра эле ушул калыбы бузулбай дагы элге чыгышын биз каалайбыз. Албетте шаңшып дагы дала ырдайсыз. Эми арада кыз балдарга айрыкча ортодо турмуш деген, анан кийин айрыкча ушул комуз кармаган кыз балдарыбыздын көпчүлүгүн тагдыр кээде ар кандай калчайт, аны да көрүп жүрөбүз. Бирок ошондой болсо дагы ушул улуу өнөрдү таштабаш керек. Ошону кайрадан дагы колго алып, мына элге ырдап, жаштарды өстүрүп, таланттарды таптайылдеп чыкканыңызга дагы миң мертебе ыраазычылык болсун. Негизи ошол дастанчылыкка аябай көбүрөөк башында бошотуңуз менен кирген элеңиз да. Ошол Бексултан Жакиев менен иштешип жүргөн мезгилде дагы дастандарды, санаттарды ырдап калчу элеңиз. Анан эми баягы турмуш шартка байланыштуу көбү бир топ солгундай түшүптүр да. Ооба агай. Ошо дастанчылыкка биз кичинебизде баягы Мээрим фонду деп, аябай жаш айылда жаш таланттар конкурсу деп, анан ошондон баягы райондук, областтык деңгээлде тандап отуруп, анан барчу элек ошол маалдан анан дастанга багыт жасайм жашмын да, только дастан ырдачымын. Анан мына дастанчы Ырчы эжекебиз Роза Аманова эжебиз ошол маалдарда бизде Жалал Абадта жашап, бизге эжеке үйрөтүп калды. Ошол Роза эжекеден сабак алып калдым. Андан кийин сиздер менен, сиздер да кайсыл жерге барсат дастан айттырып, ырдатып тартып калдыңыздар. Мен дастан ырдашым керек экен деп өзүм деле бала кыялым да ошол дастанга басым жасачумун. Эми азыр аракет кылып атам аралаштырып, бирок негизи эле ушу кичинекейимден бизде достуктоо бар. Муктар Кырбашев агай жетектеген. Анан ошо кичинемде эле агай айтып калчу, сахнага чыгарса деле же тансага түшпөй, же күлбөчү экен. Агай күлүп ырда Венера, шаңдырларды берсе такыр ырдачу эмесмин. Ошо кичинемде эле негизи ушундай бир жаш эле туруп, ушунчалык бир сүйүү жөнүндө же бир башкача бир оор ырларды тандачу экем да. Анан азыр баштаганда деле кайра эле ошол багытта болуп калдым да. Негизи мына бир шаңдуу ырларга басым жасай албай койдум негизи. Мүнөзүңүз нар жакта ошого, табитиңиз ошого тартып тура турбайбы? Ошондой окшойт, ошол боюнча. Эми мейли баягы өзүңүздүн тандаган жол менен багыт алып, элге ошентип чыккандын өзү дагы жакшы болот. Баягы биздин
Майра жеңебиздин ырларынан баштап калды. Ошолордун ичинен баягы мага жар керек деген чыгармасын билесизби? Ошо мага жар керек чыгармасын негизи аткарып калчумун. Анан ошо жолдошум менен эле таанышканда ошо мага жар керек аттуу чыгарма. Мен ал кезде биз ырлардын маанисине деле жетчү эмес экенбиз. Анан жар керек деп ырдап, суранса кайра ырдап жүрө бергенбиз да. Бул ырлардын негизи маанисине эмне түшүнүп калдык. Ырдабай калдыңыз. Болду, таптың го деп калат. Жакшы экен. Анда ошол кийинки аткаруучу чыгармага токтолуңуз. Негизи кайсы багытта көбүрөөк сабак бересиз жаштарга, балдарга, кыздарга? Мен азыр өзүм негизи не деп коет, кесүүм кыякты бүткөм. Анан азыркы учурда андан кийин ортодо университетте башка кесипти окуп бүтүп, ал кесипти аркаладым. Кайра кайтып келген учурда азыр Бишкекте Бейшин Алиева университетинде окуп атам. Фольклордо музыкальный школада азыр бизде комуздан сабак берем, сольфеджиодон сабак берем. Демек көп кырдуу талап турбайсызбы? Бир эмес 3 окууну бүтүп атыпсыз. Ооба, Кудай кааласа. Жакшы болот анда. Өзүңүзгө каалаган ушул өзүңүздүн табитиңиздеги чыгармаларды угалы анда. Анда эмесе сиз ошо айтып калдыңыз, ошо кайра эле ошо Майра эжекебиздин мага жар керек деген чыгармасынан ошо эсте калган жерин аткарып берейин. Мага жар керек, үзүктү жалгай турган, жолумду камдай турган, тагдырым татаал болсо тар жолдон тайбай турган, тагдырым татаал болсо тар жолдон тайбай турган. Мага жар керек, берилип сүйүп турган, күн сымал тийип турган, аялды көрсөтсөм дагы ар дайым бийик турган, аялдык көрсөтсөм дагы ар дайым бийик турган. Мага жар керек, от болуп жалындаган, сөз айтсам тарынбаган, жагымсыз адаттардын артынан салынбаган, жагымсыз адаттардын артынан салынбаган. Мага жар керек, чалынбай тузактардан, чарбасын түз аткарган, ынтымак өмүр сүрүп ыймандуу бала берген, ынтымак өмүр сүрүп ыймандуу бала берген. Мага жар керек деп көңүл олуктурдум, купулум толуп турмун, кыз кезде көксөгөнүм кыргыздан жолуктурдум, жаш кезде эңсегеним кыргыздан жолуктурдум, кыргыздан жолуктурдум. Бар болуңуз. Бир кезде ушул биздин Ошко Майра жеңе келип калды да, анан келип ошол мезгилде ооруп жүргөн экен, маркум. Жайы жаннаттан болсун. Анан мага келгенде эле ошол түштүккө келсе эле чалып калчу. Кайным келдим, кайнытай келдим деп, анан келиңиз жеңе келиңиз десем, ушундай бир кичине ооруп турам. Анан эми бир жерден чайлашканча кенен-кесир сүйлөшсөк, чыгармачылык боюнча деп, анан чайлашып олтуруп, түштөнүп, ошол мезгилде бизде Долбоор деген топ түзгөн элек. Азыркы ошол кыргызга белгилүү ырчылардын көбү ошол Долбоордон да чыкты. Ошондо Тахмина Казиева деген биздин окуучуларыбыздын бири, Тахмина, Гүлшада, ошол мезгилде бир топ Зина деген кыздарыбыз бар эле, Диля деген кыздарыбыз бар эле. Ошол ырчылардын баардыгы, Алишер Тоотаев да бизде келчү эле ошол мезгилде, биздин топто эле да. Анан ошондо мага жар керекти
ырдап жүргөн жеңебиз. Анан ошол Тахминанын үнүнө так келет экен, сиз ырдаңыз деп ана Тахминага берип, ошентип анан мага жар керектин бактысы ошондо аябай жаркырап ачылып кетти да. Анан мына ырдап жүрөсүздөр, ошол жеңебиздин негизи жайы жаннаттан болуп Кыргызга канча чыгармаларды таштап кетти. Аткарган сиздер бар болуңуздар. Анан ушул жанагы биздин устат шакирт ЮНЕСКОдан ачылганда Бексултан агай менен чогуу иштешип жүргөндө ушул өнөргө аябай катуу башотуңуздар менен кирип бизге аралашып жаш кезиңиздер менин эсимде дагы эле турат да. Анан акындык өнөргө аракет кылып көрдүңүзбү? Мындай Абдыкайым акын ушул устатыңызды ээрчип жүрүп калдыңыз, ал жерде Рахматулла Келер башкалар дегендей. Кандай болду ушул жагы? Же акындыкка кызыкпадыңызбы төкмөлүккө? Негизи ошол эмеде жүргөндө айтышабыз деп айтышып калчу элек. Өзүм негизи аябай кызыктым. Бирок азыр багы эми баягы өзүмчө да үйдө өзүмчө төгүп ырдап, анан кийин меники деле окшошот экен го ушулардыкындай деп калам, бирок мындай эл астына ырдап чыкпадым төкмөчүлүк боюнча. Бирок ошол мезгилде мындай далалат кылып жүргөнсүздөр, Ооба, ал маалда деген ушунчалык бизди жаш болсок дагы сиздер аябай колдочуңуздар, мүмкүн бизге ошол нерселер эргүү бергендир, кайсыл жерге болсо апарып ырдатып, тартып, биз ырдайт экенбиз деп төкмөлөр төгүп атса биз дастан деле ырдап коюп карап туруп аларды укчу элек. Анан кызыгуу болот экен, бирок ошондогу баягы эсте калган саптар дагы деле унутпайбыз. Анан азыр айтам да негизи. Азыр эми баягы акындар келсе аралашып кеткениңизде кошо салып жиберсеңиз айтышып кетчүдөй түрүңүз бар экен. Буюрса бир келечек болуп калса айтыштарга аракет кылып бир далалат кылып көрүңүз. Эми кийинки чыгармага токтололу. Кадырман калың журт, мына көрдүңүздөр, бизде ушул таланттуу кыргыз журтубузда өнөр адамдары көп. Ошолордун бири бүгүн Жалал Абад жергесинен Сузактан комузун көтөрүп келген биздин дастанчы, ырчы Венера кызыбыз келип, мына сиздерге өнөрүн тартуулап отурат. Темиралиева, анда кайрадан сизде кезек. Анда эмесе кайрадан эле ошо сиздерге зар болдум деген чыгарманы аткарып берейин. Зар болдум бир жарык этип карашыңа, чырмалдым сүйүүнүн зор санасына, сезимди козгоп коюп ошол таңда, сен кеттиң жылдыздардын арасына. Сезимди козгоп коюп ошол таңда, сен кеттиң жылдыздардын арасына. Албай ошол таңда мен эсимди көрсөм деп издеп келем элесиңди. Алтыным мактаңдардан тосоюнчу, балким макку болуп келесиңди. Алтыным мактаңдардан тосоюнчу, балким макку болуп келесиңди. Алтыным асыл жарым, сүйгөн жарым, жүрөктү дүртетирген жашык жалын. Сүйбөсөң бул дүйнөгө не жаралдың, чолпондой көздөрүңдөн кагылайын. Сүйбөсөң бул дүйнөгө не жаралдың, чолпондой көздөрүңдөн кагылайын. Карага
сағаттай көздеріңден қағылайын. Үй бүлөгө келсек, ата-энеңиз сизди жаш кезинен эле ушул өнөргө тарбиялап, өнөрлүү болсо деп сизди ушул мектептерге өнөргө берген турбайбы? Азыркы кезде өзүңүздө кандай уул кыздар чоңоюп калгандыр? Бизде негизи чоң атам комуз чертчү. Эми баягы сахнага чыккан эмес, чоң атам өзүнчө комуз черткенде биз угуп калчу элек. Анан мен билбейм, комузун чоң атаман алып качып эле ырдап калчумун. Ал түшпөсө деле кыялымда аябай ырдап атам деп. Өзүмө келсем, балдарымдан кызыгышты. Апа бизге деле үйрөтүң деп. Анан негизи өзүм ушу балдарымды музыкага жакын жолотподум. Бул жагын эми тагдыр билет го. Бул жактын түйшүгүн өзүңүз сездиңиз да? Эми аябай баягы кыз балага ушул тандаса ошону аркалап келсе жакшы экен. Анан баягы турмуштун жолу даңгыр жол дейт. Анан жолдошуң тыйса, айла жок мына отурдук. Анан эркек баланы эми алар өздөрү чечет. Негизи эми эркек балам музыкага жакын эмес, кыздарым кызыкты. Анан айтам, койгула. Мен ырдадым, бир үйдөн бирөө болот деп коем. Биринчи жетет депсиз да? Биринчи бардыңарга жетет деп коем. Жакшы. Ийгиликтер алдында дагы көп жакшылыктар боло берет. Эми жаштардын деле өзүнүн табитинде болуш керек. Дагы бир жаңы чыгармалардан же өзүңүзгө жаккан чыгармалардан дагы угалык. Эми эл журтубузга ушу көбүрөөк ырдатып, сиз жөнүндө кенен кесир ушул ак таңдайдан берели деп ушул күтүп отурабыз. Анда кийинки чыгармага токтолуңуз. Кайсы чыгарма менен коштойсуз? Анда ушу дагы эле баягы улуу агайларыбыз Баткенден чыккан Мамарасул Мавлянов деген агайыбыз бир чыгарма жазып бердиле. Ушуну ырдап чык деп. Бүгүн биринчи бет ачар деп койсом да болот. Жакшы болот каланда. Ошону аткарып берейин. Арнадым сага өзүмдү деген. Жарк эткен күлкүң элестеп, жолуңдан күтөм келет. Жүрөккө сүйүм толтуруп, жодурап турам сен эстеп. Көңүлүм толо наз болуп, көдөнүм толо жаз болуп, сүйүүдөн дүйнөм жаңырып, сүйүүгө турам мас болуп. Булутсуз көктө асманым, буйруп мага жазганым. Кучагым толор сен барда, кереги эмне башканын. Капкайда оюң чачылып, көңүлүң күндөй ачылып, издеши үчүн сен дагы кел атсаң гана ашыгып. Ай күнгө теңейм өзүңдү, арнадым сага өзүмдү. Ардайым турсам эшитип, алтыным деген сөзүңдү. Өзүң деп күйүп жанганмын, өзүңдү гана тандадым. Өмүрүм өтсө сен менен, өкүнбөй элем ардагым. Өзүң деп күйүп жанганмын, өзүңдү гана тандадым. Өмүрүм өтсө сен менен, өкүнбөй элем ардагым. Өкүнбөй элем
ардагым. Ай, жарайсыз. Жакшы чыгарма экен. Эми Мамырасул Мавлановдун чыгармалары акыркы мезгилде кыргызыбызга аябай белгилүү болуп чыгармалары жаңырып атпайбы? Жакшы чыгарма жазыптыр. Бар болуңуз. Билинбей биздин убактыбыз дагы мына соңуна жакындап калды. Эми ушул көрсөтүүнүн соңунда дагы бир жарк этип бир жагымдуу чыгармадан ырдап анан кийин коштошуп алсак. Дагы эле болсо ушул аткарууда Догдурбек Урманбетов агайыбызга таандык. Жүрөк сыры деген чыгарманы аткарып берейин. Буну ушу агай айтат, мен буну 78-жылы жазганмын дейт. Агайдын бул чыгармасы чынын айтсам менден да улуу экен. Аракет кылдым агайдын өзүнө ырдап, анага ырдай бер деле, сиздер угуп көрүңүздөр анда. Бирге жүрүп кетип калдың уурданып, билгениң жок калганымды уланып, түйгөйүнөн түк ажырап калганга, жүрөк ыйлап жүрөк сыздайт, жүрөк ыйлап жүрөк сыздайт муңганып, түйгөйүнөн түк ажырап калганга, жүрөк ыйлап жүрөк сыздайт, жүрөк ыйлап жүрөк сыздайт муңганып. Жайлоо гүлүн терип жүрүп кубанып, кеттиң жаным, келдим өңүм кубарып, жыттап алып ошол түркүн гүлдөрдү, жүрөк ыйлап жүрөк сыздайт, жүрөк ыйлап жүрөк сыздайт муңганып, жыттап алып ошол түркүн гүлдөрдү, жүрөк ыйлап жүрөк сыздайт, жүрөк ыйлап жүрөк сыздайт муңганып. Чырагыңды жанып турсаң нурданып, жыргар элем өңдөрүмө нурданып, андагы нур ал кездеги күлкүң жок, жүрөк ыйлап жүрөк сыздайт, жүрөк ыйлап жүрөк сыздайт муңганып, андагы нур ал кездеги күлкүң жок, жүрөк ыйлап жүрөк сыздайт, жүрөк ыйлап жүрөк сыздайт муңганып. Бар болуңуз. Биз бул чыгармаларды жаш кезибизде далай жол аткарып, элдер дагы аябай ошол мезгилде обончулардын жоон топ ырчылар, обончулар ушунчалык жакшы чыгармаларды чыгарышып, айрыкча сөздөрдү аябай тандап, маанилүү, маңыздуу Жумамедин Шералиевден баштап, мына Ырыспай агаларыбыздын жоон топ бүт ошол обончулар аябай мыкты чыгармаларды, обондор жаратты да. Бар болуңуз, биздин ошол студияга келип кетиңиз деп чакырганыбызды жок дебей келип, бүгүн калың журтка өз өнөрүңүздү тартуулап бердиңиз. Кадырман телекөрөрмандар, дагы бир ирет айта кетели, бүгүн биздин студиянын коногу атайын Жалал Абадтан аты артып келген, биздин келечекте буйруса актаңдай акын болуп кетиши мүмкүн, азыркы кезде ушул дастанчылык, ырчылыкты, анан кийин мугалимдик кесипти аркалап элибизге ушул өз өнөрүн тартуулап келген Венера Темиралиева конокто болду. Бар болуңуз, чыгармачылык ийгилик, бийиктиктерде жолугалы. Ал эми быйыл актаңдай акындар ордосу 30 жашта, буйруса жакынкы ушул айларда тагыраагы июндун 20-сына чейин биздин эл аралык төкмө акындардын айтышын Маданият министрлиги менен элтер, Ош шаары, облустук жетекчилик, негизи эле ушу жалпы коомчулук менен бирге чоң айтыш өткөргөн алдында турабыз. Актаңдай акындар ордосунун түзүлгөнүнө 30 жыл.
Актаңдай автордук теледолбоору эл-тэрде чыгып келгенде 24 жыл, негизи эле мына биздин артыбыздан келе аткан жаштар дагы өз өнөрлөрүн ушул Актаңдай аркылуу, эл-тээр аркылуу далай жолу элге тартуулады. Биз болсо сиздер менен коштошобуз. эл-тэрдин көрсөтүүлөрү уланат. Сиздер эл-тэрден алыстабаңыздар. Кийинки көрсөтүүлөрдө жолукканча аман туруңуздар.